Assalamu алейкум биздин көрүүчүлөр. Биз бүгүн уйлардын, койлордун, жылкылардын, эчкилердин тууттан кийинки болгон маселелер боюнча сөз кылмакчыбыз. Тактап айтканда, тууттан кийинки чөбүнүн түшпөй калуусу. Задержка последа. Бул дегенде азыр бизге көп суроолор келип атат. Ушул боюнча келет, уюмун чөбү түшпөй калды, тууду же уюм өлүк тууду чөбү түшпөй калды. Анда биринчи очередде карасак болот. Бул бардык эле малдарда айта кетсек, задержка послед. Бул биринчиден кээ бир учурларда бруцеллез деп коет бизде. Ошол оорудан же болбосо неправильное положение плод, ичиндеги музоонун же болбосо тайдын же улактын же козунун туура эмес жайгашуусу. Үчүнчүдөн бул ошол малдардын баспай туруп калуусу ордунда. Аны бир жерде багат да, аны ордон жылдырбай эле движение кылдырбайт, мотивацион жок, ал баспайт. Ошонун себебинен плод чоңоет. Анын себебинен плод чык калганда чөбү калып калышы мүмкүн. Мындай учурларда мал тууду же өлүк туулду, плод чыкты, организм бошонду. Бошонгондон кийин аны чөбү түшпөй калса 6-8 саат же 10 сааттан кийин аны ветврачтын жардамы менен очищение матканы тазаласа болот. Тазалагандан кийин анын ичине фурацилин свеча, фразолидон свеча, же ихтиофурол свеча, же болбосо йодопен деген таблеткалар бар. Же болбосо андан күчтүүрөөк пенообразующий, матканы общий пена менен чыгарган энерофлон деген жакшы таблетка бар. Ал общий матканы тазалайт. Тазалагандан кийин сокращение матка, ага окситоцин сайып 2 күн сразу антибиотик кошуп тайсаңыздар туура болот. Бул жерден эң эле кыйыны бул уйдун чөбүн алуу бир аз татаалыраак. Койдуку, эчкиники, жылкыныкы бир аз агаран оңоюраак. Эмне себептен? Уйдукунда кармункулдарда жайгашуусу боюнча сырттан жабышып турат. Жылкыныкы мондай эле жабышпай эле бири-бирине жанаша турат да. Койдуку ичинде, кой эчкиники ичинде турат. Ошон себебинен уйдукуна обязательно кол салып ректально тазалаш керек. Жылкы менен кой эчкиникин, жылкы кой эчкиникин аныкын пассиатты карап туруп эле ансептиканы сактаган маалда печатканы кийип бир жака бурап акырын тартсаңыздар чыгат. Анын тазалоо максаты эмне? Тазалоо максаты ал кийинки плодко даярдануу, матканы тазалоо, уйдун организмине зыян тийгизбөө. Колдонулуучу дары каражаттары булар: антибиотиктер, бицилин, пенициллин, окситероциклин, тилазин, пенстреп, пенбекс. Антибиотиктердин бардыгы эле колдонула берет. Окситоцин обязательно. Эгерде матка жабылып баратса 1-2 күн, 3 күн болуп кеткен болсо, сурфон кошуп тайсаңыздар, шейканы ачып берип, матканы тазалаганга, батыраак айканга жардам берет. Ошондуктан малды кароодо башында айтканбыз рацион, мацион, жем жөөсү баскан турганы бооз малды обязательно бастырыш керек. Хотя бы сууга чыкканда ары бастырсаңыздар, анан турган жери местасы түз болсо, андай оорулардан алысыраак болот. Айтылган товарларды бизде доставка кызматы иштейт. Төмөндөгү номерлерге байланышсаңыздар, доставка кылып берет.